Düşmeden mындай 3 ayda үй бүтөт деген аябай бир мындай да ойлоп турмун. Эгер кимде-ким бул үйгө салым салган болсо, кошумчасын кошкон болсо, Аллах Таала 2 дүйнө бактылыгын берген болсун. Өзүм айтсам, бир бул эмеде бир бак тийип кетиш керек экен. Анан ушул өзүм алма тигип, бөрүк тигип, төрдөгүлө иштеген байкелерибиз. Толгаттын Ысыкөл жамааты жана КамАЗ фура айдайткен го. Ошо 1,5 миң айдоочу бар экен, ошолордун баары чалышып ушул. Мурун кыйналып, үйүбүз жок. Тиги квартиранан тиги квартирага кыйналып жүрчүбүз. Кыялым болсо ошо үйлөнүп, эл катары мындай дагы өмүр сүрүм келет. Кыялып, анан өзүм музыка жагына да кызыгам, багырчыларды ырдап ушундай. Карапайым эл арасында кайрылуулар, чалуулар абдан көп. Албетте алардын баарына жардам бергибиз келет. Бирок убакыт, алыстык, кээде мүмкүнчүлүк жетпей калат. Бул нерсени сиздердин туура түшүнүүңүздөрдү каалайбыз. Колубуздан келсе ыраазычылык айталы. Жараткан үчүн нааразы болуудан алыс бололу. Бул ирет Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов 28 жаштагы сколиоз Бекжандын чакыруусу менен Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Бөкөнбаев айылына барып келди. Бекжандын азыркы абалын алдыда видеодон көрө аласыздар. Бекжан бир үй бүлөнүн жалгыз уулу. Ал 3 бир туугандын экинчиси. Эжеси жана карындашы бар. Батирлеп жашаган үй бүлөгө мындан 1,5 жылдай убакыт мурда эл ынтымагы биримдиги менен үй салынган. Учурда Бекжан бул үйдө ата-энеси менен бирге турат. Бирок учурда Бекжанды кыйнаган сколиоз оорусу күн сайын күчөп, тынчсыздандырып жаткан чагы. Эл катары үйлөнүп бала чакалуу болсом деген тилеги бар. Өзүңүздөр билгендей Кайрымдуу Бол фонду менен бир канча уул кыздарыбыз чет жакка барып, омуртка сөөгүн түздөтүп, түз басып келген. Бекжандын дагы кыялы дал ошол улан кыздардай болгусу келет. Келиңиз замандашым. Бекжандын дагы кыялын биримдикте, биргеликте ишке ашыралы. Мигранттар байланышка чыкты, бири 2-3 күндөн кийин. Байланышка чыгып ушул үйдү кандай кылабыз деп акчаларын салышып. Андан кийин ошо кимдер кумтөрдөгүлө иштеген байкелерибиз. Толгаттын Ысыкөл жамааты жана КамАЗ фура айдайткен го. Ошо 1,5 миң айдоочу бар экен, ошолордун баары чалышып ушул үй эметелик, сенин артыңда биз турабыз деп илдаба деп ушул кыргыз элим ушул кайдыгер анан баягы ошо эметип атканда ошо ден соолугунан мен өзүм дагы болбой койдум. Ошо ата-энем үстүндө үй жок. Ошо ден соолугунан биринчи ушо үйдү эметип алалык деп. Ошо анан коомчулуктан. Үйдүн эме размери канчага канча? Размери 9/8. 9/8. Мынакей, урматтуу достор, мен бир нерсени айтып сүйүнөм. Эмнеге сүйүнөм? Анткени кыргыз болуп жаралганыбызга. Себеби кыргыз ушундай намыстуулугу менен, мындай бир айкөлдүгү менен, берешендиги менен көп улуттан биздин айырмабыз айырмаланып турат. Эмнеге дегенде эки жакка чыгып жүрөбүз, чет өлкөлөргө чыгып жүрөбүз, бирок биздин кыргыздай болгон бири-бирине күйүмдүү, мекенчил эмесин көп көрө бербейбиз да. Азыр мынакей сиздер көрүп турган мына ак өргө Бекжанга мына ушундай элдин ынтымагы менен тургузулуптур. Мен сөз башында ошол кумтөрдү иштеген мекендештерге, эгер кимде-ким бул үйгө салым салган болсо, кошумчасын кошкон болсо, Аллах Таала 2 дүйнө бактылыгын берген болсун. Анткени бир мусулманга өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалашлыгың бул мусулманчылык негизги чыныгы милдетиң. Ошондой милдетин сезе билген жандар Аллах жакшылыктарына насип кылсын. Жакшылар, жакшы инсандар. Кудай разы болсун. Мына азыр келсек, Бекжан сүйүнүп кубанып отурат. Анан Бекжан үйдүн ичине кирип сөзү сулайлы, эмечи, бул эме топурактардын баарын ошо КамАЗистер өздөрү түшүрүп берди. Ооба, баягы акчаларын эме кылып атышты, ошо которуп ушул тапшырып кетип. Анан баарын ошо элдин эмеси менен баары айлап биягы коридор деп коебу, биягы ушундай салынды. 2 комната, ой, 2 комната. Баягы Айыл өкмөт дагы каржылап турду. Ага деген Айыл өкмөттөр дагы келишти кабар алып. Ага чейин ошо кабар алып турушкан да бизден ар дайым. Бияк жата турган бөлмө, бияк эме, Ооба, бияктагы мындай. 2 бөлмө экен. Кудайга чексиз шүгүр. Так. Бияк эметип коюптур. Бул Бекжан 28 жашта, бирок сколиоз деген диагноз коюлуп,
бүгүн мына ушундай ден соолук жабыркап келет экен. Бул Бекжанга бүгүнкү күндө жакшы адамдардын дагы да жардамы керек экен, достор. Мага да кайрылып бир канча убакыт болуп калды. Канча убакыт болуп калды байланышта болуп атканыбызга? Бир 15 күн болду. 15 күндөн да ашып калды, Калды. Сен тынбай телефон чалып атат, Бекжанчы. Азамат байке келатасызбы? Качан келесиз? Келсеңиз жакшы болот эле. Менин коомчулукка бир үнүм жетсе, анан ушул бир үнүм жетип, бир жакшырып калсам болот эле. Ошо мен сиздин баракчаңызды көп көрөм. Ошол жакта мендей болуп ооруп аткан адамдардын түзөлүп келгенин көрүп келем деп, мына сиздер көрүп тургандагыдай акыбалда биздин бул замандашыбыз өмүр кечирип келет. Эми ушул акыбалда мына сколиоз бул өтө мындай эме оорулардан экен да, анткени бул акырынык менен барып бул минтип эле жүргүзө бербейт экен да. Бул ушинтип жүрүп уже басса узак баса албай, алсыратып, ушинтип отуруп тургандан кийин бул оору акыр түбү коляскага отургузуп коет экен. Анткени муногу жердеги жүлүн кысылып, бутка питание барбай, анан жагдай өтө оорлошуп туруп, коляскага отуруп калуу эмеси коркунучу күтөт экен да. Ошондуктан достор, мен эмнени айткым келет? Ушул Бекжанды бүгүн кыбырап мына мынтип өзү менен өзү көчөгө коробкасын көтөрүп алып, мен өзүмө жардамыңарды берип койсоңор деп, мына бул сколиоздун мындай 4-нчи стадиясы да. Бул оор түрү, мына алдыда дагы бул эме чыккан, көкүрөгү. И бияктан дагы эме чыгыптыр да. Ошон үчүн урматтуу достор, мүмкүн болсо мына ушул экран алдындагы реквизит ушул Бекжанга таандык. Мындай өзүбүздү ушул Бекжандын ордуна бир 2 мүнөт эле коюп, ойлонуп койсок, мен ойлойм, жетиштүү эле болсо керек. Себеби мындай акыбалда өзүбүз болсок кантет элек, достор. Эгер көрүп аткан сиздин акыбалда Аллах Таала ушундай акыбалда кылып койсо, анда сиз эмне кылат элесиз деген суроо. Бул суроо мен өзүмө да таандык. Мына мен да акыбалым ушундай болсо, эмне кылат элем? Айда жок, мен дагы коробка көтөрүп чыгып, эптеп жашоо үчүн күрөштү жасайт элек. Бирок ошондой күрөштү бүгүн ушул инибиз өткөзүп жатат. 28 жашта балдар үйлөнүп, бала чакалуу болуп калышты. Ал эми Бекжан ошондон да артта калып жатат. Эгер мындай акыбалдан да жакшыра албасачы, бир туугандар, бул Бекжан үйлөнөйүн десе, балким түшүнгөн жандар болсо турмушка чыгар. Түшүнбөгөндөр болсо, мындай акыбалда мен сен менен жашабайм деген балким чечим кылар. А бирок мындай эмеде өзү деле батын албай, ошол нерсеге кадам таштай албай, ушул бир өмүр мындай өтүп кетиш дагы өмүр турат да. Ошон үчүн достор, жөн эле ойлонуп коелучу. Мүмкүн болушунча бир ушул акыбалды көрүп карасаңыздар, мындай бул өтө оор абалда. Анан Бекжан айтсаң, муногул эмеде күч алышы канча жашында баштаган? Ушу күч алышы ушу мен такыр ушу кийин эле ушу ата-энем баягы жоктугунан эле көрсөтө албай эле билбептир муну деди ата-энемчи. Баягы өзүм деле колум тырышканда, эметкенде баягы ата-энеме деле айта албай ушинтип. Ата-энем деле билчү баягы эме билчү да ата-энем. Кичинекей чагымда анан мен баягы билбептир, биз эле өзүбүз мурун кыйналып, үйүбүз жок, тиги квартиранан тиги квартирага кыйналып жүрчүбүз. Анан ушинтип өзүм колум тырышат ушу колумчу. Баягы сиздин дагы эфириңизден дагы ушу кайрымдуу болгон Азамат байкемдин дагы эмелерди көрүп, менде болгон инилеримди, бир туугандарымды көрүп, ушу мен дагы болсом экен ушундай эмеде түзөлүп калсамбы, кийинки жашоомдо ушу эме кылсамбы деген бир үмүтүм бар кийинки жашоомо. Анан ушу балдарды көрүп алып, ушу өзүм дагы түзөлүп калсамбы, жакшы болуп кетсем экенби деп өзүм дагы ниеттенип ушу тайжем нечип жүрүңүзчү Азамат байкеме барып келеличи, ушу кайрымдуу фондко кайрылып көрөлүчү деп болгон эмени анан Азамат байкем ушу эмени жанагы томографияга түшүп келди деп, анан ошол жерден бир 60 градуска мындай бурулуп баратыптыр. Бурулуп бараткандан ошондо жыйынтыгы келип Азамат байкем ушу бизге чалып, ушу болот экен Индияда $23,000 кен эки этап менен деп, анан ошондо баягы үмүтүм жанданып, кайра ушу кийинки жашоомдо ушу үйлөнүп, эл катары дагы да өмүр сүрсөм экен. Ушу ата-энем тирүү кезинде баягы кийин коляскада болуп калсам кандай жок дегенде басып турганыма, ушу азырда да шүгүр кылам, басып турганыма да, ушу дагы да басып туруп өзүм да тамак ичип турганыма да эме болсом экен деп, кийинки жашоомо эметет элем, ушу түзөлүп бир аз кыйынчылык. Мынакей урматтуу мекендеш,
жеп аткан ошол жеген тамагыбызды ашкыла жеп кекиртектен өтүп атканына шүгүр кылайлы. Биз эмне кылайлы? Шүгүр кылайлы. Эмнеге шүгүр кылайлы? Басып жүргөнүбүзгө достор, ушул жашоодо жаркырап көрүп атканыбызга шүгүр кылайлы. Ошол көрүүнүгө мүмкүнчүлүк берген, угууга мүмкүнчүлүк берген, ушундай кыйшайбай түз жашоону түз жашатып койгондугуна шүгүр кылайлы бир туугандар. Эгер Аллах Таала кайсыл бир жол менен ырыскы берип, бир эмгектенип, бир акча таап аткан болсок, көздүн көрүп тургандыгы үчүн, ден соолугубуздун бар болуп тургандыгы үчүн өзүбүзгө таандык садака, зекет деген бар ар бир мусулман жанга. Бул милдет. Бул милдеттүү түрдө бериш керек деген мусулмандын милдети. Ошол милдетти аткарып эле 5-10 сомдон кол сунуп койсок, мына Бекжан деген бир тууганыбыздын ден соолугу жакшырып калышына толук мүмкүнчүлүк бар экен. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө ошол өз өлкөбүздө болбосо дагы, ошол чет өлкөдө бүгүн жакшыруу мүмкүнчүлүгү бар экен. Мен дагы Бекжандын бул кайрылуусун кайдыгер карабай, колуман келсе көрүп алып, чынында балким сиз кандай ойдо болуп аткандырсыз билбейм, көрүп туруп. Бирок мен чындыгында мындай бир жүрөгүмөн аядым. Себеби мындай Бекжанга окшогон балдар бүгүнкү күндө өзүнүн жашоосунда күрөш эмесин жүргүзүп жүрөт. Анан эми көрүп туруп жүрөгүм ооруду. Анан бүгүн ошо кайрылуусуна кайдыгер карабай келип, үнүн сиздерге жеткизип отурам. Кел мекендеш. Бул жалганда жакшылык менен бирге болойлу. Ал эми бизди ден соолукта болобузбу, иш менен алектенебизби, ким болсок дагы бизди өлүм күтүп турарын билейли. Оорусак, оорубасак дагы биз өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Кел бир тууган, сооп таап кал. Сооп таап кал. Эгерде аз кичине кол сунууну жасап койсок, Бекжандын ден соолугу жакшырат. Бул бир пайдасы. Экинчи пайдасы, сиз өзүңүзгө сооп табасыз, мен өзүмө сооп табам. Кайсыл бир күнү дүйнөдөн өтсөк, демек ошол кабырда ошол жакшылыктарыбыз, амалдарыбыз нур болуп жанып турат деп айтат. Ошон үчүн кабыр да нурдуу болушуна биз бирибизге себеп болойлу. Анан Бекжан, Кудайым буйруса, азыр Сбербанк өзүң ачтыргансың, тууганга, М-банктарын бүт дайын. М-банк бүт счеттор дайынбы, Мына азыр экран алдындагы реквизиттер ошол ким деп чыгат? Кызылгүл Чаңканова деп чыгат. Кызылгүл Чаңканова деп чыгат. Мына ушул кол сунуулар түз эле Бекжандын өзүнө келип түшөт, Кудай буйруса. Бекжандын колунда, ошол кол телефонуна бүт приложенияларды отургузуп атабыз. Мен анткени бул менин талабыбыз биздин Кайрымдуу бол коомдук фонддун. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, достор. Жеке өзүмдүн дагы ошо айыл өкмөтүнүн дагы айыл өкмөтү тарабынан дагы резервдик фонддон дагы карап, колубуздан келишинче биз дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Анан эми биз баягы айыл өкмөт катары өзүбүздүн ар бир жаранга кандай милдет болсо, ошол милдетибизди аткарып атайбыз. Буйруса. Ата-энем, атам, апам, эжем эми ушуга байланыштуу жакшы дагы түнкүсүн жакшы уктай албай ушу дары менен укташат. Жанакы психбольница деп коет беле, жанакы 6 ай сайын жатып турушат. Ошо анан эң эле ушу жакшырагы баягы бул ден соолугум мында болуп турса, бирок акыл эсим өзүмдүн эмемде, жайында бардыгы ошо жалгыз ушу ата-энемди карай турган жалгыз мен ушуларды жакшы жагын айтып эме кылып, ушу биздин үй бүлөдө ошо жалгыз эле ошо мен эме болуп атам азырынча. Ошо кийин ошо ойлоп кетем, ошо ата-энем мен эметип калсам кантишет, булар кимдер карашат деп. Бардын кыздардан, кыргыз элинен ушундай колуңардан келишинче колдоп, Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар деп суранам. Баягы ата-энем жеткире албай аткан эме өзүм ушундай жеткиргенге мажбур болуп атам. Бул кичинекей чагында билбептирбиз, анан бул чоңойгондо эле билгенбиз, анан мен деле жакын жок болчу. Квартирада жашадык, бул туугандыкына жашап жүрдүк. Ошол. Ошол кичекейинде Бекжанды билгенде кайсыл убагында мынтип кышая баштаганын сездиңиз, билдиңиз, көрдүңүз? Бул чоңойгондо. Канча жаштарында? 15 жыл болду. Ошондо билгенбиз. Билгенден кийин кандай аракеттер жүрүп, эмне кылдыңыздар ошондо?
Ошондо бул 5 жашка чыкканда баспай калганда жамбаш менен басып анан баскандан кийин билгемиш да. Анан массаж жасап Баса албай мынтип эметчи эле 5 жашында. Анан 5 жашына барлык калып болот. Анан Омор деген бала эметкен бастыртканда. Ошондон кийин эле билгемиш. Анан чоңойгондо билбейм. Айланайын элим ушундай балама жардам берип койгула. Ар бир адамдын өзү кайрымдуулук кылган киши өзүнө жакшылык кылган болот. Кимде ким көрүп билип ушул инибиздин акыбалын көрүп билип турасыңар. Кимде ким көрүп билип тургандан кийин ошого бир жакшылык кылып, бир жакшы ишти кылып, бир адамдын өмүрүн сактап калам деп аракет кылганыңар бар болсо, Аллах Таала бир адамдын өмүрүн сактап калган болсо, бир адамга бир жакшы иштерди кылып өмүрүн сактаганга аракет кылган болсо, Аллах Таала анын өмүрүн узун кылат жана жашоосун берекелүү кылат. Сиңдиси болом бир тууган Чаңканова Кызылгүл. 2022-жылы ушулар 4 бир үй бүлөдө 4 инвалид, жездемдин, эжемдин, анан дагы бир эжеси бар, Айзада деген. Анан Бекжан, 4 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Ошол боюнча биз акыйкатчы Атыр Абдрахмановага кайрылганбыз. Атыр Абдрахманова өзү видео жасап, бардык соц тармактарга таратып, ушул үйдүн салынышына чоң салым кошту десем болот. Жалпы алыста жүргөн мигрант эже байкелер, Кумтөр ишканасынын жумушчулар тобу, айдоочулар, Ысык көл областынын айдоочулар тобу, жалпы жаштар, Бакамбаевдин айыл өкмөттөрү жардам берип, жакшынакай мына 3 комнаталуу үйгө киришип жашап атышат. Кандай десем, бул Бекжанды мен бала кезинен бери жакшы билем. Ар бир үйдүн өзүнүн түйшүгү бар. Бул эжем дагы, жездем дагы убагында шарты жоктон көрсөтө албай келишкен, ар кимдин үйүндө жашап жүрүп, бирөөлөргө кор болуп дегендей. Анан тагдыр ушул экен да. Мисалы, мен деле мынтип сайрап отурган менен буларга деле жардам бере ала турган шартта эмес болчумун, чынын айтыш керек. Биз деле көп туртуган болуп чоңойгонбуз, ошон үчүн түшүнгөндөр түшүнөт болуш керек дейм. Бекжан мына 2 айдан бери деген ден соолугу ооруп, ушуп шаарга барды эле да. Азыр данный время меникинде жүрөт. ЮРФага көрсөтүп эме кылдык, мунун сөөгүнүн өсүшү токтобой жаткандыгына байланыштуу. Бул бара-бара майыптыкка алып келет экен да, коляскада отуруп калышы мүмкүн да. Кандай десем, мен бул жаш мамасынын шарты мындай, өзү деле араң жүрөт дегендей. Мына колуңуздардан келсе, ушул Бекжандын мындай мындан кийинки жашоосуна салым кошсоңуздар деп тиленет элем. Себеби деген бул бир экендүүнө, бул баланча байлык топ-топ деле өтүп кетебиз. Топтобойду жүрүп деле өтүп кетебиз. Өмүр деген ошондой экен. Анан себепкер болуп калышыңыздарга ушул дагы экинчи жолу кайрылып, ушу Азамат Байматовдун эмесине фондуна келип, кайрылуу жасап ушул эметип бериңиздер деп келип эме кылдык элек. Азамат жигит отказ кылбай ушул Бакамбаев айылына чейин келип, биздин шартыбызды түшүнүп, желинен эмесинен көрөйүн деп келип отурганына абдан ыраазымын да. Алла Таалам ыраазы болуп, үй бүлөсүнө бекем ден соолук, иштерине ийгилик деп каалап кетер элем. Кыялым болсо ошо үйлөнүп, эл катары мындай дагы өмүр сүрүм келет. Кыялып, анан өзүм музыка жагына да кызыгам, баягы ырчыларды ырдап, ушундай баягы эне жөнүндө, ден соолук жөнүндө ырларды көп угуп, бир эл катары жашынакай өмүр сүрүм келет. Üç ayda bitti. 3 ayda bitti. 3 ayda o. Баягы ойдогудай бүтү, андан кийин сүйүнүп өзүмдө баксак, өрүк-сөрүк эме кылып, өзүм аракети менен алма кылып, өрүк кылып. Мулар алма, 15 алмады, анан 4 өрүк тиккенбиз.
төртөрүк. алма төртөрүк. Ооба, баягы кышкы алма буюрса, ушуну эртерээк баягы өзүм айтчу элем, бир бул эмеде бир бак тийип кетиш керек экен. Анан ушу өзүм алмадан алма тигип, бөрүк тигип. Алмалар чоңойгончо үйлөнүп жайлансам, балам балалуу болуп калсам, балама терип берип жейп. Ооба. Ошондой эң жакшы үмүт менен ушу буюрса, бул алмада 4-5-6 жылда байлап кала кандайдыр. Мына уже чоңоюп калыптыр алмалар, Ооба. Жалбырагы байлап сүйүнүп ушуну. Жашоо үчүн күрөш жүрүп жатат. Жашоо сонун жүрүп жатат, баягы өзүңдүн үйүң экен, баягы мурунку кыйынчылыктары кетип, тиягын. Үй жок жашоодо жашап жүргөн менен үйлүү болгондон кийинки кандай айырма болду сен? Менде айырма аябай мындай ишене албай, кээде мындай ишене албай, түшүмөдө мындай 3 айда үй бүтөт деген аябай бир мындай да ойлоптурмун. Баягы мурун мындай жашап жүргөн квартирада жашап жүргөндө кыялданчубыз. Баягы мен салып койсом, ушундай өзүм үйдү ушундай байкелемде мигрант болуп иштеп, жок дегенде анан мындай баягы кыргыз элим бар экен, артыңда биз барбыз, ыйлабагын деп. Аны ошол сөз эле бул жүрөгүмө аябай жетти. Ыйлабагын биз бир тууган, биз барбыз. Баары жакшы болот алдыда деп, үйүң да бүтөт деп. Бекжан менен бүгүн жакындан кабар алып, 3 айда салынган үйдөн кабар алып, мына бүгүнкү күндө мындай үйдүн ичинде Бекжан кубанычта өмүрүн сүрүп улантууда. Бирок ушул үйдүн ичинде дагы жакшы тойлор болсун, Бекжан жакшырып келип үйлөнүп, үлпөт тою болуп, Бекжан жашынакай 10 күнүнөн бир күн ачылып, ошол үйлөнүп, анан үйлөнгөндөн кийин бала чакалуу болуп, балдардын дени сак, жакшы кыргыздын уулдары мына ушул үйдө чоңойгон болсун. Ал эми достор, келгиле. Дагы да болсо мына ушул кыргыз экендигиме сыймыктанып, сүйүнүп турам. Чындыгындачы ушул үйгө кимде ким салым кошкон болсо, мен баардыгын аттарын атай албасак дагы, бирок мен аябай чын жүрөгүмөн ыраазычылыкты билдирип турам. Анткени вообще сонун нерсе. Өзгө улутта жок, бизде сонун нерсе бар, ал ынтымак, ал күчтүү, мындай эрктүүлүгүбүз, күчтүүлүгүбүз. Мына алыста мигрант болуп иштеп жүрсө дагы, Бекжан, ошол жакта иштеп жүрүп, орустун эшигин алдын шыпырып, түрктүн энесинин бутун жууган, ар кандай бир кыйынчылык менен акча тапкан, мага көп жазышат да, мен Азамат туалетте даараткананы жууп жүрүп акча табам, ошентип ошол кыйналып аткан адамга берип атам, ошодон бата алып берчи дешет. Мен ошодон бата алып берем. Мына азыр Бекжан дагы сүйүнүп, кубанып, үйүндө ыраазы болуп жашап атат. Достор, мына ушундай калыптан жазбайлы, дайыма бирге бололу. Мен да ошо ыраазычылык билдирем, баардыгы ден соолукта болсун, байкелерим аман эсен жүрүшсүн, мигрантта кайсы болбойм, жолдо жүргөн тооругардын эмелери дагы аман эсен жүрсүн, өйдө кырсыктан тышкары болсун, эки дүйнө бактылуу болсун. Мен да аябай ушу ата энемдин тирүү бар кезде өзүм дагы мынтип аракетимди эметкениме да өзүм дагы кубанам, сүйүнөм, басканыма шүгүр кылып. Кудай буйрса. Анткени Бекжан кечээ мен сүйлөшүп атсам бир нерсени айтты да. Азамат байке, ушу атам менен апам ушу бар кезде ушу квартиралап жүрүп, алар өзүбүздүн үйгө жетпей, үйлүү боло элек деле өтүп кетпесе экен деп дагы ойлоп, бир коркчум, ойлончум, сарсанаа болчум. Бирок ушул ата энем ушул үйдү көрүп, жанымда азыр жаштанып калып бир үйдө ата энем менен чогуу жашап атканыма аябай сүйүнүп атам деп, ошол жардам берген адамдардын баарына ыраазычылык билдирип, сүйүнүп, сүйүнүч менен бөлүшүп отурган. Ансыгандай эми Бекжандын өзүнүн да ушул ден соолугунун жакшырышына себеп болуп берейли, достор. Дагы бир кубанычка, дагы бир ошол үйгө жардам берген адамдардын баарына кайрылат элем. Келгиле жакшылар, жакшы адамдар, жакшы инсандар, дагы да сиздердин жардамыңыздар керек. Мына үйлүү болушуна себеп болгонго күчүңүздөр жеткен. Бекжандын ден соолугунун жакшырышына да сиздердин күчүңүздөр жетет. Жараткан дагы да күч кубатты берсин. Ырыскы бере